Тайпа КК-9-120. Аткарган Асанова Гүлзина. Текшерген Мамурова Айнура Эжеке. Сабактын темасы эң мыкты дос. Сабактын максаты окуучулар жомок жөнүндө түшүнүк алышат, тема боюнча ыр жатташат, окуучулар өз оюн эркин айтууга, достукка бекем болууга, китепти сүйүүгө тарбияланышат. Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар кандай? Азаматсыңар балдар, маанайыңар жакшы экен, менин да маанайым силердикиндей. Анда эмесе балдар, сабакты баштасак, сабактын темасы эң мыкты дос. Анда эмесе мен силерге ушул жомокту окуп берейин. Эң мыкты дос. Балдар өз ара бири-бири менен достору жөнүндө сөз козгошуп, тартышып келе жатышты. Алардын ар кимиси өз оюн бербей, мактанууга аракеттеништи. Самат: менин досум эң жакшы, менден жанын да аябайт, эмне сурасам баарын бергенге даяр деди. Менин досум болсо үй тапшырмасын аткарбай калганымда түшүндүрүп, кеңеш берип отурбай, шыр эле дептеринен көчүртө коет деп мактанды Замир. А менин досум абдан күчтүү, спорт менен машыгат, мага катылган балдардын катыгын берет, деди үчүнчү болуп Асыл Компоюп. Ошентип балдар чуулдашып жатышты. Балдардын талашы күчөгөндөн күчөдү. Баягытан бери алардын талашына үн катпай келе жаткан апас: койгулачы балдар, досторуңарды канчалык мактасаңар да, менин досума эч бири жетпейт экен деди. Балдар бир азга унчукпай калышты. Эмне үчүн дегенсип апазга суроолуу тигилишти. Менин досторум баарыңардыкынан мыкты. Ал эң акылдуу, билимдүү жана абдан кымбат. Айтсаң апас, ал ким? Деп балдар чуулдап жиберишти. Анда ал ким экенин айтайынбы? Оба, айтчы. Айтса айтайын, менден эч нерсе аябаган, качан болбосун жардамын берүүгө даяр турган эң кымбат досум бул китеп. Билесиңерби, ал мага акыл-эс, билим берет, эл үчүн иштөөнү, адамдарды урматтоону, мекенди сүйүүнү, дүйнөдөгү бардык керектүү нерселерди үйрөтөт. Ошондуктан китеп менин эң жакын, эң жакшы, эң кымбат досум деди. Ушуну менен жомок аяктады балдар. Жомок силерге жактыбы? Биз китеп тууралуу ыр жаттасак: билбегенди билгизген, мээге сезим киргизген, ак булуттун үстүндө айга жакын жүргүзгөн. Балдар, ушул ырды жаттайбыз анда эмесе биргеликте. Азаматсыңар балдар, баарыңар жакшы жаттапсыңар. Үйгө тапшырма китеп жөнүндө ырларды жаттап жана жакын досуңар тууралуу баяндама жазып келгиле. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады балдар. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.